Өлкө маалыматынан соңку кылмыш кырсык окуялар менен эфирде Испар көрсөтүүсү сиздер менен мен Орозбек Шарапжин уулу. Ош шаардык патрулдук милициясы менен биздин чыгармачыл топтун кезектеги биргелешип иш алып баруусунда шаар ичинде бир катар одоно эреже бузган айдоочулар кармалды. Алардын айрымдары мас акыбалында болсо, айрымдары инспекторлорго баш ийбей кармалган. Окуянын чоо жайы кийинки тасмада. Масалиев көчөсү аркылуу келе жаткан RAV4 үлгүсүндөгү автоунааны токтотуп текшерген учурда бул айдоочуда спирттик ичимдик ичип алганы байкалып турду. Аны далилдеш үчүн албетте наркология бөлүмүн көздөй жолго түшүштү. Жолдо бара жатып, эмне себептен улам спирттик ичимдик ичкенин түшүндүрүп берип, анан үйүмө жеткирип койгула деп суранып көрдү. Нар жак, бер жакка чалып эле коелу. Кайка айтып атасыз? Бияк урса, анар биякта бардан. Аксудан эмес, Зайнабдинов келди. Бир досум Владивостоктон 9 жылдан бери көрүшүп келди. Наркологияга келген учурда айдоочу жогору жактагы тааныштарын айтып, кутулуунун жолун издей баштады. Бирок ага бул учурда эч ким жардам бере алган жок. Спиртное içtin mi? O. Yok, içken. Sen o sırada tuttuk. Çıldıracak. Свет короче. Свет karab duruyor, свет karab. Tüm koşuyor. Kançaga açtın? 300 gram demiş. 300 gram ne? Заргын жүргендерге екі қана диагноз қойды. Мас, жобызы со деген. Спирт ішімдігін іштің, значит мас деген кетеді. Егер ішпеген жытың жоқ болсаң да со деген диагноз кетеді. Сөзінен 300-400 грамм арақ ішкен деп жазып қойдым. Не болады бұл? Аны қайттым, мен бұларға затын және шығарып берем, дальше бұлардың іші. Мастыгы аныкталган соң, айдоочу тактамага кол коюп берип, спирттик ичимдик ичкенин моюндады. Ага карата административдик протокол толтурулуп, машинеси айып короосуна киргизилди. Андан кийинки чакыруу Ленин көчөсүнөн келип түшүп, аталган дарекке барган учурда бул көрүнүшкө күбө болдук. Автоунаа түштүктөн түндүктү көздөй катуу ылдамдыкта бара жатып, рулду башкара албай калып, жол кырсыгына кабылган. Анын кесепетинен Volkswagen Vento үлгүсүндөгү автоунаанын айдоочусу 19 жаштагы Ош шаарынын тургуну денесинен оор жарат алып, ооруканага жетип каза болгон. Бул Volkswagen автоунаасы Ош шаарынын Ленин көчөсүндө түндүктөн түштүктү көздөгөн багытта катуу ылдамдыкта келе жатып, айдоочу рулду башкара албастан жолдун четинде даракты сүзүп токтогон. Натыйжада айдоочу Ош шаарынын 19 жаштагы тургуну каза болду бул автоунаа жолуна кырсыгы боюнча. Азыркы учурда териштирүү иштери жүргүзүлөт. Не үчүн токтой коесуз сиз? Урматтуу айдоочу. Токтоо эле келди тамы. Токтоо эле келди тамы. Эмне үчүн тоскон жолдо токтобойсуз? Жок, токтоо эле келди тамы. Сиз токтогон жоксуз, кечирип коесуз. Токтоо эле келип атпаймынбы? Сиз токтогон жоксуз. Токтоо эле келди тамы, брат. Кайда токтодуңуз?
Bunun kolu, men kolu по одной и той же болот. Документтерин бердиңби? Бердим оны. А эмне үчүн токтоп койбойсуң? Мен силерди көргөн жокмун да там. Көрбөсөң аны уруп кете бересиң, любой бир нерсени. Эч кимди урган жокмун мен, көрбөдүм. Көрбөсөң уруп кетесиң да бир күнү. Кимди көрдүм? А? Ошо көрбөй жүрүп да. Көргөн жокмун да ошого токтогодум да. Караңгы жерге туруп алыппызбы? Ооба, поворотко туруп алсам. Ошон үчүн көрбөй калыпсың ба? Ооба, повороттон. Братан, но Черемушкада эмелер тост эле да, братан? Кандай сүйлөшсөк болот? Мен да астам, братан. Машинада, ооба. Жок, башка аккордто. Ооба. Ооба. А? Айтсак да Нурбектер бар эле. Эме кылбайт да. Нерде жок, эч нерсе кыла элек, просто сүйлөшүп атышат да, эме кылбайт. Айтсак да болбойт деп атам. Түшүндүңбү? Машинада. А? Эвакуатор келди эле. Азыр бир. Бул автоунаа болсо Абдыкадыров көчөсүндө иш алып барып жаткан инспекторлорго баш ийбей качып келип токтогон. Тиешелүү документтерин сураган учурда оозунан спирттик ичимдиктин жыты келип жатты. Бул учурда айдоочунун автоунаасы айып короосуна киргизилип, өзүнүн наркологияга алып барыш керек эле. Бирок айдоочу автоунаанын ачкычын берүүдөн баш тарткандыктан эвакуатор чакырылып, машинесин жүктөп алып жөнөштү. Машинеси айып короосунан орун алган соң, өзүн наркологияга алып барып текшерткен учурда айдоочунун спирттик ичимдик ичкени тастыкталды. İçkenimi anlatamazsın mı? Anlatadım. Ne kadar? Çıktı. Niye çıktı? Pivo içtim de arak koydum. Ne oldu söyleyip olacak? Ya görüp şu yalan interesli oldu. Ne kontrolüm onu senin üylegen. Şunu agar gitti. Ha, sürekli görüp otasın. Kızıl yol oldu. Evet kızım şu buna okşap da. Ha? Siz o boyamızdan boştas mı? Boyamdan boş boyu. Boştunuz mu? Ha, kızıl koştum. Agar gitti. Oşa içken bolasın sen. Adam jeğensin de aparat alalım parça. Kilen көрсет. Тұр орын. Тұр бір екі. Алдыға қойып. Қашып орын. Басып кетті. Тұтыр баш. Көзді жөм. Тез тұрады. Отыр. Yoktur. Klinikten көрсетіп отыр. Шатақ кетіп отыр. Sizin yalan gözünüz açık bak ya. Ha? Sizin yalan gözünüz açık bak. Gözüm açık ha? Тұрғанын көріп отасың бәлкім? Çok oldur o şan ettim. Gözünüz açık yani. Kaç içkensin? De. 6 şey. Ne içkensin? Ara.
Андан соң административдик протокол толтурулуп, айып пул салынды. Кийинки чакыруу Аскар Шакиров көчөсүнөн келип түшүп, аталган дарекке барган учурда Toyota Camry үлгүсүндөгү бул автоунааны алдыңкы жана каптал терезелерин караңгылатып алгандыгы үчүн айып короосуна алып келишип, документтерин текшерген учурда айдоочулук күбөлүгү мындан 2 күн мурун дал ошол караңгылатылган терезе үчүн алынып убактылуу күбөлүк менен жүргөн экен. Ал эле эмес, мамлекеттик белгиси да жасалма экени аныкталды. Сиздин машинаңызбы? Бул номер кайсы жактын номери? Сувенирдин номер. Машинанын өзүнүн номери какта? Машинанын өзүнүн номери өзүндө? Багажда? Регион 445 ААФ. Toyota Camry. Номер шығарыңыз. Машина номер чарсаңыз. Tamam, biliyorsun oradan da. Машина кимдики? Meniki? Алматова Майрамхан екен, а? Бұл кіміңіз болады? Апам болады. Машинаңыздың тонировкаларын сыйдырса, алдыларын. Алдын өмірер Локтодағы оршайды тонировка. Лабойдадағы бар екен. Ал, неменікілі? Немелесі? Тонировкалар сыйры. Altında açıyoruz. Altın lavaboydu. Siz obul администрацияда иштейсизби? Ал, анын кызматтык күбөлүк каяктан алып жүрөсүң сонда? Ал жөнүндө баганда немеге алды? Ошону айтып берип койсоңуз, кызматтык күбөлүк жөн эле кандай, эмне себептен берилди эле? Мен Бишкекте жүргөндө ушундай типа баганда неме болот го. Анда удостоверение ушундай болот, ушундай неме кылса болот. Ушундай удостоверение жасатса болот деп. Жасатып бериш керек эле. Бишкекте жакшы жасайт го, ошого неме кылган элем. Бул номер кайсыл машинага тиешелүү? Эч кайсы машинага тиешелүү эмес, аны бир досум подарить эткен эле. Сувенирдин номер. Ал каяктан алган экен? Билбейм аны. Бул учурда айдоочуга административдик протокол толтурулуп, айып пул салынды.
Масалиев көчөсүндө иш алып барып жаткан инспекторлор түндүктөн түштүктү көздөй келе жаткан Lexus 470 үлгүсүндөгү автоунааны токтоткон учурда айдоочу буйрукка баш ийбей жолун улаган. Артынан түшкөн инспекторлор качкан машинеге көп узабай жетип, токтотушуп, тиешелүү документтерин текшерген учурда мөөнөтү бүткөн убактылуу айдоочулук күбөлүк менен жүргөн экен. Жаман кудуңарбы? Жакшылап курдук, жаман эмес. Документтер алар мı? Düşmanga da taşalat ürettik ya sana bunu. Düşmanga da taşalat ürettik. Aeroportça. Üret obulanı var. Hayır, kasarken ne aldın mı? Morgan? Açsanıza bakalım. Var, hepsi der. Bunlar benim. Bu senin programımız mı? Gümüş beklikte bu. Hemen vremenliği de mi? Otur canım. Var. Ücretsiz beraber. Özümü kaçıyor. Özüm kaçıyor. Açıkıştırma olabilir. Ne? Motorun arasını sen koydun. Gelin sen. Bir gün var, iki gün var kim? Срок өтпеді. Kaça? 25'te уже. Sadece 23'üne bitken уже. Bir gün var kim? Өтпеді. Bugün 25. 23'üne cezamı sana. Bunun arasında iki gün var lo. Otur. Al canım. Al oğlum. Gel bırak, aeroportta taşla koş böyle duruyor. Can otursanız. Nere? Şurası. Can oturuyor. Бул учурда автоунаа айып короосуна киргизилиши абзел. Андыктан бул машинени да айып короосун көздөй алып жөнөштү. Автоунаа айып короосуна кирген соң административдик протокол толтурулду. Жалал Абад шаардык иштер бөлүмүнүн кылмыш иликтөөчүлөр тарабынан Хизбут Тахрир диний экстремисттик уюмунун мүчөсү кармалган. Ал учурда шаардык ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайында кармалып жаткан чагы. Кененирээк маалымат кийинки тасмада. Жалал Абад шаардык ички иштер бөлүмүнүн 10 бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан жүргүзүлгөн иш-чаранын жыйынтыгында Жалал Абад шаарынын 1978-жылы туулган тургуну Маматов Фархат Хакимовичтин үйүнөн тыюу салынган Хизбут Тахрир диний экстремисттик уюмуна таандык китептер жана DVD, CD дисктер табылган. Атыңыз, фамилияңыз? Фархат Хакимович. Канча жыл турган? 78, 1978. Кайсыл жерде? Жалал Абад. Толук адрес. Жалал Абад ушу немене да? Шаар өзүн. Башта соттолгонсузбу? Ооба. Кайсы статьялар менен канча жыл? Ошо бир жыл. Кайсы статья менен? Ушу жол менен Хизбут Тахрир 299. Азыркы учурда дагы ошол эле. Ооба. Хизбут Тахрирге мүчөсүзбү? Ооба. Кайсы канча жылдан бери? Билбейм, өзү негизи бир 8 жылдан өтүп калды. Үйдөн эмнелер чыкты? Китептер чыкты. Эмне иш аракеттер жүргүзөсүз сиз? Кандай аракет жүргүзбөйм, жана ушу окуп эмне кылып жүргөн да. Эмне кылып жүрөсүз? Просто окуп жүргөн да. Ал китептерди сизге кимдер алып келип берет? Ичкем өзүмдү таап алып, өзүмдү негизинде мен тапкам да. Алдыңкы негизи алдыңкыдан калып кеткен, качан калып кеткенин билбейм. Алды каяктан таап элеңиз? Алды каяктан таап элеңиз? Жок, азыр негизи китептерде калып кеткен китептер, алар биз билбей калганбыз. Өзү негизи интернеттен эле окуп жүрөбүз азыр. Китептерге карашпайбыз. Эмне себептен ушул уюмга мүчө болгонсуз? Мен туура деп билгем. Азыркы учурда эмне деп билесиз? Туура деп билем. Дагы эле туура деп билесиз. Бул уюмдан чыга турган ниетиңиз барбы жокпу? Жок. Чыкпайсызбы? Эч качан. Эгерде азыркы ушул камактан чыксаңыз, кайрадан ошол уюм менен алектенесизби? Ооба. Эмне себептен чыкпайсыз ал жактан?
туура деп билем. Эмнеси туура? Эми өзүмдүн мнением да. Жок, ошо эмнеси туура деп сиздин мнениеңизчи? Ошо адамдар жалгыз жашаш керек, халифанын аркасында жашаш керек. Немебиз экономикабыз өзүбүзгө болуш керек. Алтын каландар болуп барышат, только мусулмандарга калыш керек. Мусулмандар иштетиш керек. Алар бардыгы чыгып кетпеш керек. Акчасын өзү иштетиш керек, паспорту өзү иштетиш керек. Башка өлкөлөр бизге кылып берип атпайбы баарын? Сиздин оюңузча ушундай болуш керек, э? Оюмда ошондой. Кыргызстандын акчасын өзү чыгарыш керек, өзүнүн акчасын. Азыр ким чыгарып берип атат? Эми азыр Британия болсо керек да. Башка өлкөлөр чыгарып берет да акча. Азыр билбей эле ошо мүчө болуп алгансызбы? Неме? Мисалы азыр айткандарыңызды билбей турбайсызбы? Билип атам эле. Сиз азыр сизге коюлган күнөөнү мойнуңузга аласызбы? Ооба. Күнөө деп билесизби муну? Жок. Анан эмне деп билесиз? Эми буякта жок да мындай күнөөсү. Мен жөн эле окуп жүрөм, болгондо ошо просто ошо мнение, менин өзүмдүн Жок, ишим. ал нерсеге мамлекет тыюу салган да. Эми свобода слова бар да сервер. Бул уюмга киргениңизге өкүнөсүзбү, өкүнбөйсүзбү? Өкүнбөйм. Эч качан өкүнбөйсүз. Табылган далил заттар соттук теологиялык экспертизага жиберилген. Шектүү катары кармалган үй кожоюну Маматовдун үстүнөн Жалал Абад шаардык ички иштер бөлүмүнүн тергөө тобу тарабынан Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 299-беренеси менен кылмыш иши козголуп, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Бүгүнкү күндө Маматов Фархаттын үстүнөн козголгон кылмыш иши боюнча тергөө иштери жүргүзүлүп жаткан чак. Биздин бүгүнкү чыгарылыштын өзөгүн ушундай окуялар камтыды. Сиздер менен мен Орозбек Шарабдинов болдум. Коштошоор алдында кырсыктан сак, кылмыштан оолак болуп, жай турмушта жашаңыздар.